Заман болгон көбелди бийлеп турган, касташканын камырдай ийлеп турган, калк башкарып адилдик жолу менен даңкы бийик каганат. Хандык курганда вакыңдар жазгандай, ар убакта Азиянын арыстаны аталып, ушул дүйнөнүн өзүндө Манас Табыстын курган каганаты бардык чоролорун бир гана кыргыздан эмес, ар бир элден чоро чогултуп келип, бул дүйнөдөн калыстык менен акыйкат издегендин бардыгы Манаска келип атсыз келген чоросу ат минип, тонсуз келген чоросу тон кийип, Манас Табыз ар бирине өргө көтөрүп бергендигин улуу Манастын ичиндеги окуялар айдынелеп турат. Так ошондой улуулукка багытталган жаштар менен Манастан интеллектуалдык телетаймашы кайрадан сиздердин назарыңыздарда коомдук биринчи каналда башталды. Саламатсыздарбы, уңгулуу улуу журт? Манастан интеллектуал телетаймашынын 10-чу айлампасы Бишкек шаары боюнча эң мыкты деп табылган топтор арасында бүгүн сиздерге чыгып олтурат. Эмесе бүгүнкү таймашка сарасеп салап турган биздин Калыстар тобу менен тааныштырсам, Калыстар тобунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору, белгилүү манасчы жана окумуштуу Таланталы Бакчиев. Жана ошондой эле Калыстар тобунун мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү манасчы Рыспай Исаков агабыз, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси, Саякбай Каралаев атындагы алтын медалдын ээси, белгилүү манасчы Замирбек Баялиев агабыз. Калыстар тобунун ичине ийгилик каалайбыз дагы бүгүн таймаша турган топтор тааныштыра кетсем, номер 84-чү мектептен келген Кылыч тобу, даярдаган мугалими Базлакунова Гүлназ эжебиз. Али баларына таандаш номер 82-чи мектептен келген Алем тобу, даярдаган мугалими Урматбек кызы Бегайым эжебиз. Соңку топ номер 81-чи мектептен келген Кыргыз көчү тобу, даярдаган мугалими Айдарбекова Фарид эже. 3 топко ийгилик калып, таймаштын киришүү бөлүмү болгон Ураан чакыруу тобу менен кезек биздин алгачкы тобубуз болгон Кылыч тобу сиздерде. Акыл калчап билимди сынашалы, Манас айтып көнөр сөздү кыңашалы. Ак өргөдөн келдик биз саламдашкан, Кылыч тобу силер менен амандашкан. Биздин ураныбыз кылычтай өткөр бололу, купулга элдин тололу. Таймашыбыздын башы канчалык деңгээлде болгону менен кийинки топторго ийгилик каалап жалындуу Ураан чакырууларды күтөбүз. Кылыч тобунан кийинки кезек аларына таандашы болгон Алем тобунда. Атаандаштар саламатпы, ден соолуктар аманбы? Биз каалайбыз билим менен акыл таймаш курушту. Достук болсун, урмат болсун, сый болсун, болтурбайлы эч убакта тынчтык бузган урушту. Сезимден кеткис манасы, сен дагы кыргыз баласы, мээсинен кеткис манасы, мен дагы кыргыз баласы. Биздин топтун аты Алем, башкача айтканда аалым, алим, билимдүү илимдүү деген түшүнүктү берет. Кыргыздын мүдөөсү ынтымак, Билими кенч, канаты ак калпак. Урааныбыз Манас! Алем тобуна ыраазычылык билдирип ийгиликтерди каалайбыз. Кийинки кезек аларына тааныдашы болгон биздин Кыргыз көчү тобунда. Айтпай кыргыз калкыбыз, атадан калган наркыбыз. Салам айтуу биз үчүн эзелден калган салтыбыз. баба салтын ыйык тутуп сактаган, бала кезден Манас сугуп такшалган. Кыргыз көчү айтат ысык саламы Бишкек шаары 81-дин атынан. Качан гана Манас сөзүн укканда, окшоп кетем канат байлап учканга. Сезимдерим ашып ташып бийиктейт, бийик болуп бийик учкан кушканда. Кыргыз өчүн улаган Манас! Үзүлгөндү улаган Манас! Биздин Уран, туулмак бар, өлмөк бар, жакшы менен жамандык туш-тушунда көрмөк бар. Атадан не үчүн туулганмын, аманат жаным чыккыча, намыс жолун кууамын. Биз ушуну менен бул бөлүмдү жыйынтыктап кийинки бөлүмүбүз болгон 3 илтик бөлүмүн баштайбыз. Күргүчтүтө Манас айтканда 100 000 кол аскер келе жаткандай сүр көрсөткөн кемеңгер, темирди үзүп чапкан темир алттай сезилген, Сакадай боюна сан миллион сапты батырган Саякбай Каралаевдин Манасын укканда деги бир башка дүйнөгө арып алып, өзүңдүн бу дүйнөдө бир кичинекей көрпенде экениңди сезесиң. Манас, Манас дейбиз. Саякбай миңин билсе, биз ал билгендин миңден бирин билебизби деген суроону ар бир кыргыз өзүнө берүүгө тийиш. Деги сакен ким? Болгону Манас челеби? Же андан улуу күчпү? Жөн эле өнөр адамы, эл шайырыбы? Же башка бир касиет дарыган өзгөчө жамбы деген суроолор өзүнүн өзү
туулбай койбойт дегенибиз. Каралаевдин вариантынын ичиндеги орошон ойлорго кемеңгер акылга сугарылган балдар бүгүн биздин куттуу студиябызда Манас темасынын тегерегинде билим сынашат. Анда алгачкы суроо Каралаев варианты менен кылыч тобуна. Манаста башка адамдын бет кабын кийүү учуру барбы? Кылыч тобунан жооп жок. Алмамбет Канышайга суу ташыган эшек кулак балбанды тындым кылып, анын бет кабын кийип алып Канышайдын ордосуна киргендиги жөнүндө айтылган окуя кездешет. Бул суроодагы кут билимге тагырага гезитке чыккан баштапкы суроолордун бири эле. Кийинки сурооганда Алем тобу сиздерге. Үмөтөйдүн сураган кунунун өлчөмү кандай болгон? Бул суроонун жообу төмөндөгүчө. Биздин оюбузча Үмөтөй кунуна Тайбурулду сураган жана кыздарды сураган жана бир канча алтындарды сураган. Кайсы окуяда? Үмөтөй Семетейге келгенде кунун сурап келгени чатагы. Толуктап кетүүчү жагдай алтын мүлк жүктөлгөн саңгара төө биринчиси, экинчиси аргымак күлүк аралаш саңгара кашка Б, үчүнчүсү сургоyon, ал эми төртүнчүсү Тайбурул экендигин эске салгыбыз келет. Сиздердин жоопко калыстар тобу өз баасын берет деген ишеничтебиз. Кийинки суроо кыргыз көчү тобу сиздерде. Акыркеч өзгөчө кандай касиеттерге ээ болгон? Акыркеч бул Канекенин улуу эжеси болгон, 12 кыздын улусу, жана анын өзгөчөлүгү бул тилинде калы бар болгон, жана каргышы түс тийген аял дагы болгон. Андан сырткары ал кадимкидей даанышман жана акылман дагы аял болгон. Азаматсыздар, жооп толук кандуу туура. Кийинки суроо кайрадан кылыч тобу сиздерге. Аюуга салса илдирген, тиш салса жанды күлдүргөн. Жолборско салып айт десе, жоолукканды бүлдүргөн жаныбар кайсы жаныбар? Биздин болжолдуу жообу Саккула. Аккула. Тулпары. Тилекке каршы жооп туура эмес. Берилген суроонун өзүндө аюуга салса илдирген деген аңгулоо кыяктуу сөз болуп жаткандыгын көрсөк болот. Бул кадимки Манас табыстын иттин пири катары кездешкен кумайык экендигин айтабыз. Кийинки суроо Алем тобу сиздерге. Чоң казат башталбай жатып, Алмамбет бейжинден аман кайтпасын кантип сезген? Биздин жообубуз төмөндөгүчө. Алмамбет чоң казат башталбай жатып Бейжиңге аман келбесин, ал өзү эртең менен турганда өзүн алсыз сезип өзү билет. Кайсы Өзү окуяда болжолдоп, алсыз сезгендигинен өзү болжолдоп түшүнөт. Андан тышкары кандай белгини көргөн? Түш көрөт. Тилекке каршы Алем тобунун жообу туура эмес. Алмамбет бейжинден аман кайтпасын энеси Алтынайдын кебин эстеп, чынары куурап баш жагынан бүчүр байлап чырпык чыккандыгын көрөт дагы. Бейжинден эсен кайтпасын, бирок ошол учурда тукуму өсөрү жөнүндөгү өзүн өзү төлгө тарткан жайы бар. Кийинки суроо кыргыз көчү тобу сиздерге. Үмөтөй менен Семетейдин жаш айырмачылыгы канча болгон? Үмөтөй менен Семетейдин жаш айырмачылыгы 12 жаш болгон. Тилекке каршы кыргыз көчү тобунун дагы жообу туура эмес. Бул экөө бир тууган бөлө болгон. Бөлө болгондо дагы экөө бир күндө туулгандыгы жөнүндө бир канча жерлерде кездешет. Кийинки суроо кайрадан кылыч тобу сиздерге. Каныкей энебиз Үмөтөйдүн талабына кандай жооп берет? Үмөтөй деген Семетейден көптөгөн талаптарды койгон жана ошондой эле анын Тайбурулун сураган, бирок Каныкияга каршы чыккан жообун айтат. Ачык жооп бербейт, таптакыр эле үндөбөй койгондугу жөнүндө дагы айтылат. Кийинки суроо Алем тобу сиздерге. Дүп дегенде жан кеткен, түтүндөн мурда кан кеткен курал кайсы курал? Биздин оюбузча жообу бул Гүлчоронун сырбараңы жөнүндө сөз болуп жатат. Тилекке каршы бул суроонун дагы жообуна Алем тобу жооп бере алган жок. Дүп дегенде жан кеткен, түтүнөн мурда кан кеткен, ойноп атса очогор, чындап атса замбирек деп ак келтенин сүрөттөрүшүндө бул саптар кездешкендигин айтабыз.
Кийинки суроо кыргыз көчү тобу сиздерге. Алмамбет, Сыргак, Бейжиңге чалгын чалып, Бурулчанын ордосуна жеткенде кароолчулар капка кайтарбай бош калтырганын себеби эмнеде? Алмамбет чалгынга барганда кароолчулардын капка кайтарбай койгонун себеби Алмамбет өзүнүн Азиз хандын атасынын кийимин, тонун кийип алган. Тилекке каршы кыргыз көчү тобунун жообу дагы туура эмес. Бурулча түшүндө Алмамбет атабыздын келээрин көрөт дагы сакчылардын ордону кайтарбай эле майрамдагыла деген буйрук берет. Ошол себептен Алмамбет келгенде кароолчулар жок болуп калат. Ал эми эмне үчүн Бурулча андай кадамга барды дегенде, Алмамбеттин жомок окуясында Алмамбет атабыз өзү жана Бейжиңдеги балалык чагы Бурулча жөнүндө бир канча окуяларда кенен баяндап берет. Кайрадан кийинки суроо Кылыч тобу сиздерге. Семетей Үмөтөйдүн талабына кандай чара көрөт? Биринчи Үмөтөй ошо талап коюп өзүнүн кунун сураганда Семетей башындагы баарын даярдап чара көрүп жатканда бирок ага Бакай каршы чыгып коет. Ал эми ошол окуя кайсы жерде баяндалат, эмне деп айтат Семетей? Кимди жөнөтөт? Бар окуя жөнүндө кабарыңыздар. Тилекке каршы жооп жок. Өздөрүнө берилген 4-чү суроого дагы Кылыч тобу жооп бере алган жок. Бул жерде Семетей атабыз күлчөрөгө дайындап, Үмөтөй тилге келсинде келбесе талкалап башын алып кел деген чоң буйрукту бергендиги баяндалат. Кийинки суроо Алем тобу сиздерге. Үмөтөйдүн минген тулпарынын сүрөттөлүшү кандайча баяндалат жана ал кайсы тулпар? Тилекке каршы бизде жооп жок. Алем тобунун бул суроого дагы жообу жок болду. Бул кадимки кулагер тулпар. Кийинки суроо кыргыз көчү тобу сиздерге. Текөөрү темир, тээги жез, көзү кара, көк шалбут жаныбар кайсы жаныбар? Биздин жооп бул акшымка. Биз ушуну менен үчүлтүк бөлүмүн жыйынтыктап, кийинки бөлүмүбүз болгон угуптап бөлүмүнө кезек беребиз. Улуу Манасты сактап келе жаткан манасчылардын дагы бир артыкчылыгы булар Манастын гана окуясын айтпастан анын ичиндеги ыр саптары буга чейин кайсы доордо баяндалып, кайсыл зарылдыктан келип чыккан сөздөрдү кыргыз тилинде жууруп, ошол сөздөрдүн ичинде иштегендиги даана байкалып турат. Буга далил катарында Саякбай атабыздын вариантындагы бир канча сөздөрдү биз буга чейин дагы эфир аркылуу балдар менен чечмелеп келгенбиз. Анда кайрадан Саякбай атабыздын вариантындагы окуядан белгилүү манасчы Замирбек Баялиев агабыздын манас айтуусун угабыз ал айтылган тексттин ичинде канчалаган көөнө сөздөр бар экендигин балдар менен чогуу чечмелейбиз. Чапкан балтаң өтөбү чакырлоонун ташына, нелер келип не кетпейт, ошол эр жигиттин башынан. Биздин жооп бул жерде ыр саптарында чакырлоо деген сөз камтылган. Чакырлоо деген бул катуу таш дегенди түшүндүрөт. Азаматсыздар Кылыч тобу, бул бөлүмдө берилген жообуңуздар толук кандуу туура. Ийгилик каалайбыз. Кийинки кезек Алем тобу сиздерге карата жаш төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин аткаруусундагы манасты сунуштайбыз. Жалгыз улум манаскан, карды катуу баштадым. Каран түн мүшкүл шыр салып, калмактын кочку балбанын, ошо такыр союп таштадың ой. Бул ырсаптарда мүшкүл деген көңүлгөн сөз бар. Анын мааниси бул мүшкүл, кыйынчылык, азап дегенди түшүндүрөт. Азаматсыздар урматтуу Алем тобу, сиздер дагы угуптап бөлүмүндө эң жогорку деңгээлде жооп бердиңиздер. Кийинки Кыргыз көчү тобуна берилчү тапшырманы Самат Көчөрбаевдин айтуусунда сунуштайбыз. Бенде кылыч шаркылдап, suuruganda жаркылдап, тулпар аттыр алкылдап, ар бирөөнүн жылоодон экиден желде талпылдап. Жылоо деген көнөргөн сөз бар.
Анын мааниси жылоо бул жүгөндүн ооздугунун тегерек темирине тызгын менен чалбырдын бириктирип туташтырган бөлүгү. Азаматсыздар Кыргыз көчө, сиздер дагы угуптап бөлүмүндө эң жогорку деңгээлде жооп берип, өзүңүздөргө керектүү болгон жогорку пайды топтой алдыңыздар. Биздин таймашка катышып жаткан 3 топтун угуптап бөлүмүндө эң жогорку деңгээлде жооп берип, өздөрүнө тиешелүү болгон жогорку пайларды топтой алды. Ушун менен угуптап бөлүмүн жыйынтыктап, кийинки бөлүмүбүз болгон атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүнө назар салабыз. Бул бөлүмдө ар бир топ өздөрүнө тиешелүү болгон 2ден эпостун ичиндеги орчундуу окуялардан жана салмактуу суроолорду түзө келген. Ар бир топ атаандашына бирден суроо узатат. Кезек Кылыч тобу сиздерде. Чоюн баш, башына темир бекиген чокмор. Биздин жообуз темир чокмор деп аталат. Туура жооп. Туура жообу деген бул барскан деп аталат. Эпосто кездешүүсү бул калмак кытайлардын куралы деп аталат. Жооп берген жок, упай бере албайбыз. Экинчи суроо. Кытай Моңгол элдеринде төрөлүк даражаны билдирүүчү белги кандай деп аталат? Биздин оюбузча бул кан коңурбай, кан эмес кара. Тилекке каршы жооп туура эмес, туура жооп деңсе деген белги менен белгиленет. Упай бере албайсыз дегенде жооп туура эмес. Рахмат. Алем тобу сиздердин суроолор. Букарга Семетей хан болгондогу тойдо Каныкейдин буйругу боюнча ат чабышка сала турчу күлүктөрдүн эсепке алган ким? Жок, тилекке каршы бизде жооп. Туура жообу. Туура жообу Букарга Семетей хан болгондогу тойдо Каныкейдин буйругу боюнча күлүктөрдү эсепке алган бул Букардын катчы баласы Молдосан. Экинчи суроо. Упай. Упай бербейбиз, себеби Ал эми кыргыз көчүнө карата сурооңуздар. Сиздерге сурообуз төмөндөгүчө. Жетигандын окуясында Жетиган эртөштүктүн тоюна чогулуп, Манасты тыябыз деп чыккандан кийин, ошондон кийин Манас аны билип, Жетигандын башын Зулпукор менен алайын дегенде, эштектердин жамгырчысынын сөзүнөн кийин Манас эмне кылган? Кандай чара көргөн? Биздин жооп, биздин оюбузча Манас чогулгандан кийин чоң казатка аттанышкан. Жооп. Туура жообу. Манас Жетигандын башын алаарда эштектердин жамгырчысы айткан сөзүнөн кийин Манас болсо Жетиганды 80 күн коноктойт. Упай. Сиздердин жообуңар бир аз жакындаганына байланыштуу 2 деген упай бере алабыз. Кадырман теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр билгендей, таймашыбыздын жүрүшүндөгү 4-чү бөлүм болгон атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүндө суроо даярдап келген топ атаандашына берилген суроосуна, анан жообуна өз баасын берет. Ал эми калыстар тобу дагы албетте баардыгын байкап, ортодогу мааны да чыгаруусу шарт. Тилекке каршы биздин Алем тобу кыргыз көчү тобуна болгон суроосунда жообун башка тараптан кабыл алып аларга аз гана 2 деген упайды берди. Калыстар тобунун корутундусу жана кошумчалоосу менен кыргыз көчү тобу өздөрүнө берилген толук кандуу жообун кабыл алып 5 деген упайды алышты. Анда эмесе соңку суроолорду узатуу үчүн кезек кыргыз көчү тобу сиздерде. Биздин суроо чоң казатта Айжаңжуң менен Коңурбай 7 күн уруксат алуу үчүн кимди жиберет? Биздин оюбузча Коңурбайдан сурайт. Туура жооп. Туура жооп. Чоң казатта Айжаңжуң менен Коңурбай 7 күн уруксат алуу үчүн бизге белгилүү болгондой чоң тийбести жиберет. Упай. Упай тилекке каршы жооп туура эмес болгондон упай бере албайбыз. Экинчи суроо. Көз камандардын артынан эки чет жагынан Манаска жолуккандан кийин Бакай иш жаап келип жатканда аны ким көрүп калат?
Биздин оюбузча бул Айзыскандан Алмамбет көрөт. Эми туура жооп. Жооптур эмес. Аны Желдей боз көрөт, ал кароолдо турган болот. Упай? Тилекке каршы упай бере албайбыз. Төртүнчү бөлүмүбүз болгон атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүн жыйынтыктап, соңку бөлүмүбүз болгон сырттандарды сынайбыз бөлүмүн баштайбыз. Кадырлуу теле көрүүчүлөр жана таймашып жаткан 3 топ, өзүңүздөр билгендей, соңку бөлүмүбүз болгон сырттандарды сынайбыз бөлүмү. Бул бөлүмдө ар бир топтун башчысы катары келген топ башчыларга 20 секунддын ичинде 10 суроо узатканга үлгүрүшүм шарт. Ал эми ооба жана жок деген гана жоопторду ар бир сырттан өз акыл түйшүгүнө жараша жооп берет. Алгачкы суроо Кылыч тоонун сырттаны сизге. Билерик Кошойдун уулубу? Жок. Төбө балбан Семетейдин колунан өлөбү? Ак балтан Ногой уруусунанбы? Ооба. Мокмурун Төштүктүн уулубу? Ооба. Карт күрөң Ажыбайдын тулпарыбы? Манастын түпкү бабасы Чаянбы? Билерик Айкожонун уулубу? Ооба. Сыргак менен Чубак бир тууганбы? Жок. Акылай Манастын жарыбы? Ооба. Көз каман менен көк жөгөз? Кылыч тобу 20 секунддын ичинде 9 суроого жооп берип, анын ичинен 3-өсүнө ката жооп берип, 6-сына туура жооп берди. Жыйынтыгында 12 упай топтоду. Кезек булардын атаандашы болгон Алем тобунда. Кошойду күрөштө жолой жеңеби? Ооба. Канчор Ак Балтанын небересиби? Жок. Кишимжан Семетейдин тай эжесиби? Ооба. Чачкей Семетейдин жарыбы? Ооба. Үмөтөй Семетейдин карын бөлөсүбү? Ооба. Алмамбеттин сөөк чечтөөгө коюлганбы? Ооба. Темиркан Семетейдин тай атасыбы? Ооба. Жолойдун минген аты Алгарабы? Ооба. Айкожо менен Чыңкожо бир тууганбы? Ооба. Айкожонун уулу Чыңкожобу? Ооба. Алем тоонун сырттаны 20 секунддын ичинде 10 суроону укканга жетишти. Анын ичинен 5-өсүнө Жазатаев Тилекке каршы туура эмес жооп берсе, 5-өсүнө туура жооп берип, жыйынтыгында 10 упай топтоду. Кезек Кыргыз көчү тобунда. Бай желпиничти көздөй айдалабы? Коңурбайдын минген аты Ачпууданбы? Агыш менен Түкүбай күрөшкөнбү? Ооба. Бурулчу Алмамбеттин аялыбы? Ооба. Каракандын 7 уулу болгонбу? Жок. Көкөтөйдүн 7 аялы болгонбу? Ооба. Жакыптын түшүнө Ак балта жооруганбы? Ооба. Туялы Сарыбайдын колунан каза табабы? Ооба. Үмөтөй Күлчоронун колунан өлөбү? Ооба. Эштек Жамгычынын уулубу? Ооба. Үчүнчү сырттаныбыз Кыргыз көчү тобунун топ башчысы 20 секунддын ичинде 10 суроону укканга жетишти. Анын ичинен 3-өсүнө гана ката жооп берип, толугу менен 7-сине так жана туура жооп берип, 14 упайды топтой алды. Бишкек шаары боюнча эң мыкты деп тандалып куттуу студиябызга келип, Манас темасынын тегерегинде өздөрүнүн билимин сынашкан 3 топ, өзүңүздөр көргөндөй Таймаштын башкы бөлүктөрүндө тагыраагы уран чакыруу, 3 илдик бөлүмдөрүндө солгунураак башталган эле. Атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүндө, угуптап бөлүмүндө жана сырттандарды сынайбыз бөлүмүндө 3 топтун тең багы жанып, өздөрүнө тиешелүү жакшы упайларды топтой алды. Ал эми Таймаш негизинен канчалык деңгээлде болду? Жалпы жыйынтыгын Калыстар тобунун төрагасы сизден уксак. Жыйынтыкка келгенде биринчи топ Кылыч тобу 17 упайга ээ болду. Экинчи топ Алем 23 упайга ээ болду. Үчүнчү топ Кыргыз көчү 37 упайга ээ болду. Суранаар элек, өтүнөр элек. Силер ушу эл алдына чыгып аткандан кийин тайманбастан, тартынбастан, билгениңерди билгендей кылып айтып, үнүңөрдү катуу чыгарып, силер бирөөнүн алдында күнөөлүү эмессиңер. Силер билимиңерди бул жерге даңазалаганы, көрсөткөнү келдиңер. Ошон үчүн билген киши так сүйлөйт, тайманбайт деш нерседен. Силер билбегендей болуп азыр турасыңар мындай, өзүңөрдү өзүңөр жашырып. Калыстар тобуна ыраазычылык билдиребиз. Кадырлуу теле көрүүчүлөр, сиздер Манастан интеллектуал теле таймашынын 10-чу айлампасындагы Бишкек шаарында өтүп жаткан шаардык турду көрдүңүздөр. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү Акын Шабдан Сулаймановдун "Сен кыргызсың, түндүгүңдөн тийип күн, сен кыргызсың, түпкүрүңдөн бийиксиң, улут үчүн ураан кылып Манасты, улуу кыргыз урпактары бириккин" деген биригүүгө карай Манас күчүн ар убакта ынтымак, биримдик үчүн пайдаланалы деген изги тилек менен жыйынтыктайбыз. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.